Качан ачууландыңбы? Эң жакшысы үн чыкпай коюш керек экен. Ачуу келди да. Мен дагы сүйлөсөм, ана ачуусу келди. Ал дагы сүйлөсөм, көтөрүлө берет экен да. Шайтан көтөрө берет экен. Ошон үчүн ачуу келгенде эң жакшысы тилди тартып үн чыкпай коюш керек экен. Үн чыкпай коюш керек экен. Биринчиси. Үн чыкпай койду эле талак берген жок. Үн чыкпай койду эле тилде берген жок, жаман нерселерди айтып берген жок. Үн чыкпай койду, баледен кутулду да бул. Өтө көп баледен кутулду. Ошон үчүн айтат, ушундай сөздү айтпаган, кийин кечирим сураганга мажбур боло турган. Не кереги бар ушундай сөздө? Айтат бул. Мусулман, даанышман адам ушундай сөздү сүйлөбөйт дейт, артынан кечирим сурай турганга мажбур боло турган. Алдын ала эле жөнүндө зачем? Сурабай, айтпай эле койду да. Көбүнчө азыр мынакей ачууланганда болор болбогон дүйнө үчүн ачууланып, тилинен ажырашуу, талак жана башка чыгып кетет. Жок. Ачууланганда биринчи иш сүйлөбөш керек экен да. Акырын анан бул температурасы түшөт. Температура түшөт го, анан сүйлөй баштайт. Экинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачуу келгенде отур деген. Сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк эмне кандай, дагы эле сүйлөгүң келип атат да. Анда отура кал. Отуруп сүйлөш. Туруп сүйлөшпө, отуруп сүйлөш. Отуруп сүйлөгөнгө дагы эле ачуу кетпей атса, анда жатып алып сүйлөш керек. Мен да жан баштап жатып, ал да жан баштап. Мындай карасаң, субханалла, бул пайгамбарыбыздын сизге, бизге берген нусха. Оңолуу нусхасы. Ачууну кетирүү нусхасы. Алланын тарабынан келген таалим. Жөнөкөй эмес да. Башка нерсе менен кетирүү мүмкүн эмес да. Канча ачууланганды көргөнбүз. Бири-бирине тиги чыны менен башка койгондорду ya. Ой, ачууланган адамдар атып салып атпайбы бири-бирине? Жокпу? Биз азыр кече космостон түшкөн жокпуз го. Жашап атабыз ошо эл менен чогуу эле. Мына маршруткаларды канча жолу көрдүм. Ой, токтотуп, мынандай кылып, сөгүп, эшикти ач, даң. Баары ачуудан го. Мушташа кетсе эле го, мейли эми. Тиги арматурасын көтөрүпсө, бул пистолетин көтөрүп чыгып. Баары ошо ачуулангандан да. Ачуулангандан болуп атат го. Кийин эмне болду? Тигинси өлдү, тияка кетти, бунусу түрмөгө кетти. Бунусу өлдү, кабырга кетти, бунусу түрмөгө кетти. Bunun үй бүлөсү ыйлап атат, bunun үй бүлөсү да ыйлап атат. Буга дагы күнөө, буга дагы андан ашыкча күнөө. Бир адамдын канын төккөн кыямат күнү канча өпөрөт буга? Бу дүйнөдөгү киши мери түрмөгө түшүп калды. 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 10 жыл мейли. Бул менен ахирет алып кечирилбейт тасыр ал менен. Адамдын өлтүргөн адамдын каны оңой деп атасың. Мусулмандын бир тамчы каны 7 жер 7 асмандан жогору турат. 7 жер 7 асмандан. Тирмизи шарифте келет хадис, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Аллага жеңилирээк деген. 7 жер 7 асманды талкалап коюу, муну. Талкалап коюу жеңилирээк бир мусулмандын бир тамчы канына караганда чыдай албайт ага. Муну канын төгүп өлтүрүп атат. Балдары жетим жана башка. Кандай болду бу я?